Доор өзгөрткөн билим форуму билим берүү системасындагы өзгөрүүлөрдү коомчулукка жеткире турчу аянтча. Анда жаңы окуу стандарттарынын мазмуну ата-энелерге түшүндүрүлүп, алардын артыкчылыктары талкууланды. Биз окуу жылын аяктадык. Анан акыркы өзгөрүүлөр боюнча өтө көп ата-энелерден суроо түшүп атат. Бул ремонттордун жүрүшү, бул жаңы мектептерге кабыл алуу, ошондой эле жаңы өзгөрүүлөр, биздин окуу мөөнөтүнүн өзгөрүшү, 15 сентябрдан 25 майга чейин жылышы, ошондо каникулдар боюнча жалпы эле каржылоолордун жүрүшү, ремонттордун жүрүшү ата-энелерди кызыктырган бардык суроолорго жооп бердик. Ата-энелер үчүн өткөрүлгөн ачык жолугушууда билим берүү тармагындагы жаңылануулар кеңири талкууга алынды. Катышуучулар өздөрүн кызыктырган суроолорун узатып, жооп алышты. Көп нерселерди түшүндүк, чын эле. Рахмат. Бул жерде мугалимдерге дагы оор болуп жатат, ата-энеге да оор болуп жатты башында. Түшүнбөстүктөр көп болуп жатты, бирок мугалимдердин жардамы менен ата-энелер дагы көп нерсени үйрөнүп алды. Ошондой эле аймактагы билим берүү деңгээлине өзгөчө көңүл бурулду. Жалпы жыйынтык оң экени белгиленгени менен кемчиликтер да жок эмес. Билим сапатын жакшыртуу маселеси менен бирге Алтын казык программасынын 1-окуу жылындагы жыйынтыктары да каралды. Буга чейин түшүнбөгөн маалыматтар, түшүнбөгөн суроолордун баардыгын кеңири түшүндүк, жакшынакай маалымат алдык. Себеби буга чейин абдан көп каршы чыгуулар, туура эмес түшүнбөстүктөр болду. Бирок өзүнүн биринчи этабын жакшынакай ийгиликтүү аяктап отурат. Эми жаңы окуу жылында дагы бул андан ары уланып кетет. Жаңы билим берүү ыкмаларын ишке ашырууда ата-энелердин катышуусу маанилүү. Ошондуктан мындай жолугушуулар өлкө боюнча өткөрүлүп келет. Реформаларды түшүндүрүүгө багытталган кийинки иш-чара Талас облусунда уланат. Дана Гулалиева, ЛТР, Ысык Көл облусу.